көтөрүүгө bunun 12 milyard акчасы бар экен, Кытайдын карызын кутулуп коюш керек экен, анчы керек экен, мынчы керек экен деп атышат да. Анан кийин меники 12 milyard болуп жазылып калыптыр. Анан жанагы нөлдөр кошулуп калганбы, ошентип жазылып калган. Анан кийин макул деп мен анан кийин 1 миллион сом төлөдүм. Төлөп туруп, неме болуп калгам. Атак өз негизи майда чүйдө жумуштарыбыз бар. Демек сиз айтып атасыз да, менде иш жүзүнө келгенде 12 миллиард жок андай акча. Байлык жок да. Жок андай. Бирок мага кызык болот да, эмне үчүн 12 миллиард деп андай жазылып калды? Эмне үчүн 7 миллиард же бир 5 миллион сом эмес да, 12 миллиард. Эми азыр 12 миллиард, если 14 миллиард же болбосо 7 миллиард деген болсо, ошо 7 миллиард неге 7 миллиард болуп калды? Неге 8 миллиард эмес дешиңер мүмкүн эле да. Эми 12 миллиард болуп туруп 12 миллиард болуп калды да. 13 болсо неге 13 дейт элеңер? Же болсо азыр өзүңүз айтасыз 7 неге 7 эмес депчи. А 7 болсо эмнеге 7 болуп калды? Эмнеге 8 эмес же 5 эмес дейт элеңиз да. Ошондон катам убагында неге оңдоп койгон жоксуздар? Жок, оңдолууда ал жерде эч кандай мыйзам бузуучулук жок да. Себеби дегенде бул жерде бүт жанагы тиешелүү мамлекеттик органдардын катышуусунда болуп атат. Нотариустун негизинде нотариустан кол коюлуп болуп атат. Бул жерде эч кандай мыйзам бузуучулук же болбосо бул кылмыш жоопко тартуу маселеси эмес да бул. Биздин уруксатсыз бул жарыя болбош керек да. Жарыя болуп чыгып кеткен болбойт да. Мына президентибиз деле өзү легалдаштырылды. 20 миллион дедиби? 20 миллион доллар деди. Ошону биринчи деп аткан. Ошонусуну легалдаштырылды. Анысын бирок өзү купияны өзү жарыя кылып өзү айтты. А башка мен, например, айткан жокмун. Аны мамлекеттик органдар ушуну чыгарбаш керек. Себеби дегенде башкалары дагы легалдаштырып, ыктыярдуу легалдаштырайын дегендер болсо, эми жасабайт да ошонучу. Соода борборлору менен бүт таанымал биздин бизнесмендерибиз бар. Алардыкы бир нече миллиард доллар да алардыкы, бир нече миллиард доллар да. Алар деле легалдаштырылган болуш керек. Но алардыкы чыкпай эле, анан кийин биз жөнөкөй эле бир 2-3 үйүбүз, бир-эки машинабыз болсо, ошону анан кийин чыгарып койгон болбой калабы деген ойдомун мен. Ошол активдерди текшергенге укугу жок. Эч кандай укугу жок, мыйзам боюнча. А эгерде ошо 12 миллиарддын кана ошону көрсөтүп берчи десе, мен болушунча көрсөтүп туруп, калганын жок дейм да. Не деп айтат элем? Калганы жок. Азыр чакырсын, же болбосо ушул жерге келип неме берсин, биз мага суроолорун берсин, кимиси каалаган укук органдары болобу, башкасы болобу, мен ар дайым так жол бергенге даярмын.